Aldından elden erkelep arbalany deyberem. Özüňüz jakşy bilesiz, örük kak delejey berem. Alım ketip barat saňa, alma kak delejey berem. Keldi Bekov elaman geviňe жооп bereyin. Саламатсызбы ардактуу Элеман мырза? Учурда Москва шаарында эмгектенип жүргөн экенсиз. Кайсы тармакта иштеп атасыз? Арбаңыздар, мен Москва шаарында тигүү секторунун биринде иштеп жатам. Ошо келгенден бери эле ушул тармакта иштейм. Мурун машинкада отурчу элем. Биринчи келгенде 2-3 ай ошентип отуруп иштедим. Анан азыр үтүк деп атам, үтүк жака өтүп кеткенмин. Себеби тигип отурганда бул жакта сапаттуураак да, мындай сапатка жакшыраак көңүл бурат. Ошон үчүн тигиште отуруп тигип атканда оюң бир жака кетип, оюң чалгып же башка нерсени ойлоп жибергенде ишиңе көңүл бурушуң керек да, туура эмес тигип коюшуң мүмкүн. А мен үтүккө өтүп кеткеним үтүктөп эле берип коём. Ал мындай ойлонуп иштегенге мүмкүнчүлүк түзүлөт да мага. Үтүктөп атып, ырды ойлонуп, кулагыма наушник салып алып, аудио китептерди угам, ушундай мүмкүнчүлүк бар. Чыгармачылык менен ал жакта алектенүүгө убакыт болуп атабы анан? Албетте чыгармачылык менен иштегенге убакыт эң сонун болуп жатат десем дагы болот. Азыр жана айтып кеттим го. Иштеп атам, иштеп атып укканга мүмкүнчүлүк бар да. Анан кийин чыгармачылык менен ошо Бишкекте кандай иштеп атсам болсом, бул жакта дагы ошондой эле иштеп жатам. Ошондон ашып деле кеттим деп айтканга азырынча эрте, бирок ашканга аракет кылып жатам. Келгенден бери бир кайрылуу жасадым. Аны уккан болушуңуздар керек, чек ара маселеси боюнча. Ошо буюрса жакын араларда дагы көп жеке ырларды, айтыштарды күтсөңүздөр болот, кайрылууларды. Көп эмес айтып кетейин да, көп болсо тилимди жулуп аларсыз. Жалганды сыртка чыгарып, чындын өчүн алдыңыз. Көп адамды кустуруп, пулдун өчүн алдыңыз. Тосмосун алып ак үйдүн ашымдын өчүн алдыңыз. Түшүнбөй калдым шу жерде. Баары бир чыгармачылык чөйрөнү сагынсаңыз керек, э? Ооба, эми албетте бул чыгармачылык чөйрөнү сагынбаган чыгармачылык адам болбосо керек. Чыгармачылык чөйрө дегенде көбүнчө мен кайсын сагындым? Устатыбыз Элмирбек Иманалиев тирүү кезинде күндө айтыш фонддо чогулуп, эртең менен кечке чейин отуруп, ошо менен өткөргөн убактарды, сүйлөшкөн сөздөрдү, ошолордун баардыгын сагындым десем болот эми. Сагындым чындап эле. Чыгармачылык чөйрөнү ошол убакыттарды сагындым да. Эми чыгармачылык чөйрө десе ошол устатыбыз тирүү кезиндеги фонддо барган убакыттарды, себеби башкача өттү да ал күндөр. 1 жыл, 2 жыл, 3 жылдай башкача өттү. Устатыңыз Элмирбек Иманалиев сизге кандай өрнөк үйрөтүп алды, кандай бурулуштарга кабылдыңыз? Элмирбек Иманалиев устатым, бул устаттардын да устаты болду эми. Жашоодо дагы, өнөрдө дагы, жашоодогуну айтсам, мисалы, ата ордуна ата дагы болду бизге, мисалы, тарбия берди. Бир өнөр эмес, жеке маселебиз болсо дагы ушу устатыбызга кайрылчу элек да. Күндө 7ден, эртең мененки 7де устатыбыз фонддо болуп калчу эле. Кеч 8-9, эми ашып кетсе 11ге чейин сүйлөшүп отуруп калган күндөр көп болду. Обедке дагы бирге барып, бирге чай ичип, бирге отуруп, бирге жашадык десек дагы болот да. Устатыбыздын ушинтип шакирт менен жашап, ушундай жакын мамиледе болду, өтө жакын. 2013-дөн баштап берчидим мен устатымды. 2017, 18, 19 жылдары өтө катуу даярдады бизде. Акыркы 3-4 жылдан катуу даярдап, катуу иштедик өнөр менен. Бардык чыгармачылыктагы бардык жетишкендиктерим, кандай жетишкендиктер болсо, бир 90% устатымдын эмгеги. Ар кечти ар таңда боздоп сайрап, армандуу сезимди козгоп сайрап, бир булбул булугуп келет күндө, биз жүрчүң алма вакты болжоп сайрап. Сизди Москвадагылар кандай кабыл алды алгач барганда? Ар кими ар кандай кабыл алды. Кээ бирлери чочуду көргөнүнө, кээ бирлери сүйүндү. Сүйүнгөндөр акындыга өтө кызыгып, акынды жанынан көрсөм деген да чөйрөлөр бар экен. Кээ бирлери ушинтип кабыл алды, сүйүндү мени көргөнүнө. Жолугуп турат экенбиз деп.
Анан кээ бирлер башкача кабыл алды. Чочугандар баягы сен акындыкты таштадыңбы, эми болду, ырдабайсыңбы, чыкпайсыңбы деген суроо берип атат. Ушундай суроо бергенде бир кызыктуу болуп кетет экенсиң, мындай бир ичиркенип кете турган суроо экен. Жок, таштаган жокмун деп айтып түшүндүрөм, эми түшүндүрүшкө аракет кылам. Анан кээ бирлери мындай да катмар бар экен, бир байкушум ичи ачышат да, иштеп калып силер да кыйналдыңар деп. Анан кээ бирлери устатыңар өтүп ушинтип таркап кеттиңерби дегендей, ушундай ар кимиси ар кандай кабыл алды. Булбулумай, булуккан кургурумай, бул кечте үнүң баспай, булуктум неге мынчай булдум булбулумай. Ардактуу Азаттык радиосунун угармандары, Жан дүйнө уктуруусунун бүгүнкү коногун дагы бир жолу тааныштырып өтөйүн. Кыргыз сахнасына Төкмакын Барпалыкуловдун образында комузу жок айтыштарга катышып, калың элге таанылган жаш Төкмакын Элеман Келдибеков, ал эми берүүнү мен Максат Жаңгазиев алып баруудамын. Бул төкмөчүлүк өнөргө кантип аралашып калдыңыз? Ошол тууралуу да сүйлөшөлү. Чыгармачылыкка болгон кызыгуум 2008-2009 жылдарда айтып атам, 8-9 класс вактарымда. Ошондо баягыдай телефондор болчу эле го, мындай башында азыркыдай эмес, кытайский, ушундай арзаныраак, ошондойлор бар эле. Ошого айтыштарды өткөрүп алып угат элем, телевизордон болуп атса. Ошолорду угуп, кызыгып, анан мурун Кыргыз радиосунан кийин Бишкекке келгенде күндө бир айтыш берчү эле. Ошол убакта күндө угат элем, анан эсимден чыгарбай, анан бассам турсам айтышууга берет элем. Ошондон башталган да. Алыс жакта туруп, ушул Кыргызстанда болгон айтыштарга кандай баа берип жатасыз? Бул айтыштын өзгөчө жери жаңы жүздөр чыкты. Жаңы тааныштым дегенде эмес, мурун бир акырдан жем жеп, бирге тарбияланып жүргөн Мундузбек Борончиев деген жакшы айтышты татыктуу жооп берип, өзүнү чоң акындардай кылып салмактуу алып отурду. Футболдун, ат чабыштын күйөрмандары да баягыдайлар болот го. Жакындаганда өзү дагы телевизорго жакындап, бакырып, кыйкырып, эми ошончолук деңгээлде болду десем болот мендеги акыбалым. Андан сырт кошумчасы мен өзүм айтышып аткандай сезимдер дагы болуп кетти да. Өзүм жооп бергендей болуп. Анан кошумчалай кетсем, кече сиздер деле болду. Акындар келип сиздерге маек берди. Мен жөнүндө бир аз сөз болуп кеткенде, ушу бирөөлөр жардам берсе, андай болсо деп, жок, бул буяга кетти дегенде бир кыйналган бир нерсени элестетет экен да адамдар. Андай эмес да, мигрант жылжага келип эл көрдүм, жер көрдүм, бирок өзгөрдүм. Мигрант деген жоопкерчиликтүү, үй бүлөнүн дагы өзүнүн жоопкерчилигин дагы сезген, эми жалпылап айтканда ушундай да. Буяга келип көп нерсеге түшүндүм, көзүм менен көрдүм. Мындай жашап келип көргөн менен ырдаганы келип концертке койгону келип көргөн башка. Эми мен акыбалымды бир сүйлөм менен айтканда, колумда ишим, чөнтөгүмдө пулум, жүрөгүмдө акындык өнөрүм бар. Алдыда да кандай максаттарыңыз бар? Алдыда максаттар буюрса өлкөнү, мамлекетибизди бир жакшы күндөргө жеткенин көрүү, ошого салымды кошуу эң улуу максаттарыбыз. Устатыбыз деле ошол максатта, ошол жолдо жүрүп өттү, ошол жолдо жүрдү. Биз дагы ошол жолдо жүргөндү Кудай насип кылсын, элге кызмат кылганды, элге жакшы татыктуу, мамлекетке татыктуу бала, уул, ат уул болгонду Кудай насип кылсын. Учурда сиздин көңүлдү үйгөн эмне маселе бар? Көбүрөөк эмне ойлонтууда сизди? Көңүлдү өйгөн нерсе, мамлекетибиз өнүккөн мамлекет болсо, анан тил маселеси дагы алдыңкы биринчи орундарга чыкса деп ойлойм да. Билиш керек, башка тилди үйрөнүш керек. Анан башка тилди билгенде кыргыз тилди жерип бир акыр орунга коюп койгон ушундай нерсе жоголсо дейм да. Мисалы кыргыз тили деле дүйнөдө биринчи орунга чыккан тил болсо дагы башка тилди үйрөнүп, кошумча үйрөнүп койгон жакшы көз караштамын да. Ошондой болсо, ал тил өнүгүш үчүн экономика, башка жактардагы өнүгүш керек экен да. Бири-бири менен гармонияда, бири-бири менен баары бир байланышта экен да. Экономикалык жагынан өнүккөн мамлекеттин тили дагы өнүгүп, тили өнүккөн мамлекеттин экономикасы жагы дагы өнүгүп, бири-бирине таасирин тийгизип турат экен да. Мындай гармония, тең салмак болуш керек экен. Буюрса жакшы жолдо кетип атабыз деп ишенем мен. Айнурдай болгон эжемден ыры кандай болду экен, айтып жүргөн калкына сыры кандай болду экен, өзү болсо супсулуу, мунун кызы кандай болду экен, алдыңызда жанайын
ар сөзімді табайын, башқадағы не дейін аң, эже қызыңды берсең алайын. Ey bale. Мен бүгін саған қонақпын, ыңғайыңа көнемін. Қызыңды алам дедің бе, ботамау маған не дедің? Қомызың жоқ қой қолыңда, сөзіңе қалай сенемін? Аспабы жоқ жігітке қызымды қалай беремін? Barakende, barakende. Ардактуу Азаттык радиосунун угармандары, Жан дүйнө уктуруусунда бүгүн жаш Төкмакын Элеман Келдибеков болду. Ал эми Элеман менен мен Максат Жаңгазиев маек курдум. Кайрадан амандашканча сак саламатта туруңуздар.